Евразиялык экономикалык комиссиясынын кеңеши ушул жылдын 1-июлунан тартып ЕАЭП өлкөлөрүнүн биринчи биргелешкен санарип долбоору чек арасыз иштөө бирдиктүү издөө тутумун коммерциялык ишке киргизүү жөнүндө чечим кабыл алды. Натыйжада мамлекеттик сатып алуулар үчүн товарлардын айрым түрлөрү чыккан өлкөнү аныктоонун эрежелери талкууланды. ЕАЭПтин товардык белгиси жөнүндө макулдашууну ишке ашыруу аныкталды. ЕАЭП кеңеши Евразия экономикалык бирлигинин алкагында баалуу металлдар жана асыл таштар менен операцияларды жүргүзүүнүн өзгөчөлүктөрү жөнүндө макулдашуунун акыркы документин жактырды. В ходе состоявшегося заседания Жолугушуунун жүрүшүндө ушул жылдын 1-июлунан тартып чек арасыз иш долбоорун ишке киргизүү чечими кабыл алынды. Бул улуттук системаларда камтылган бош орундар жана талапкерлер жөнүндө маалыматты алууга мүмкүнчүлүк берген издөө тутуму. Мамлекеттердин маалыматтык тутумдары бирдиктүү интерфейстин жардамы менен өз ара кызматташат.